Илим жана зикир. Зикир 1. Абу Саид радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Алла Таала айтат: Куран окуу менен көбүрөөк алектенип, зикир менен дубага убактысы калбай жаткан кишиге дубада сураган кишиден көп берем. Өзү жараткан бардык макулуктардан Алла Тааланын канчалык артыкчылыгы бар болсо, анын сөздөрүнүн да башка бардык сөздөрдөн ошончолук артыкчылыгы бар. Абу Саид радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Алла Таала айтат: Куран окуу менен көбүрөөк алектенип, зикир менен дубага убактысы калбай жаткан кишиге дубада сураган кишиден көп берем. Өзү жараткан бардык макулуктардан Алла Тааланын канчалык артыкчылыгы бар болсо, анын сөздөрүнүн да башка бардык сөздөрдөн ошончолук артыкчылыгы бар. Абу Саид радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Алла Таала айтат: Куран окуу менен көбүрөөк алектенип, зикир менен дубага убактысы калбай жаткан кишиге дубада сураган кишиден көп берем. Өзү жараткан бардык макулуктардан Алла Тааланын канчалык артыкчылыгы бар болсо, анын сөздөрүнүн да башка бардык сөздөрдөн ошончолук артыкчылыгы бар. Тирмизи. Сүйүктүү бир тууганым, бизде жапжаңы долбоор сиз үчүн старт алды. Күнүңүзгө бир хадис аттуу долбоорубуздан үй бүлө жакындарыңыз менен күн сайын 21:30-да бир куттуу хадис менен тааныша аласыз. Бүткүл адамзаттын асылы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай сөздөрдү калтырып кеткен? Күн сайын чогултуп 3 айда 100дөй хадиске ээ болуңуз. Азыктайм, өнүгүүгө карай бирге. Долбоор үчүн тандалган хадистер китебин колдонмокчубуз. Китеп Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасы тарабынан тастыкталат. Номер 127, 8 декабрь 2014 жыл.